Дүйнө жүзүн каптаган коронавирус пандемиясы санарип ыкмасынын күчүн көргөздү. Бул аркылуу окуучулар аралыктан билим ала башташса, бейтаптарга кеңештер онлайн берилип жатты. Артыкчылыктуу дал ушул тармактар Кыргызстанда толук кандуу санариптештирилбегенин мезгил көргөздү дешет адистер. Различных чрезвычайных ситуаций. Кандай гана чукул кырдаал же коркунучтар болбосун, биз иштегенге, билим алууга жана өзүбүздүн бизнестерибизди жакшыртууга ар дайым мүмкүнчүлүгүбүз болушу керек. Мында бизге санариптештирүүнүн жаңы ыкмалары жардам болот. Ошондуктан биз бүгүнкү иш-чарага чогулуп олтурабыз. Биз ушундай оор кырдаалда бизнес тармагы эмне кылат, жарандар кантип жана башка маселелерди талкуулап жатабыз. Что должно делать правительство? Соңку 2 жыл аралыгында Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Тынчтык фонду тарабынан каржыланган программасынын алкагында өкмөткө, анын ичинде кибер туруктуулукту чыңдоого көмөктөшүп келе жатат. Бул багыт алгач интернет мейкиндигинде зомбулуктуу идеологиялардын жайылышын алдын алууга жана жарандардын санарип укуктарын кенен билүүгө түрткү болду. Санарип гигиена деген маселе бар. Эгерде жаңкы имейлдер келатса, анан биз файлдар келатса, анан биз эмелерди, булактарды билбейбиз да, анан ача беребиз. Ошону ачканга мүмкүн эмес. Эгерде силер билесиңер кимден келди, ошол гигиена деп коет. Ошондо жаңкы подозрительный почта келгенде ошо көңүл бураш керек да. Иш-чарада кибер коопсуздук, бизнестин үзгүлтүксүздүгү жана маалыматтарды башкаруу, жеке жашоонун купуялуулугу сыяктуу маанилүү көйгөйлөр талкууланды. Ошо жеке маалыматтын купуялуулугун камсыз кылуу бизде бул жаатта атайын өзү мыйзам кабыл алынган. 2017-жылы ал мыйзам бүгүнкү күн шарттарына ылайык өзгөргөн, жаңырган. Мына жакында эле өкмөттүн курамында департамент ачылды. Ушу тапта Кыргызстанда мобилдик интернет эң арзан баада сатылып, муну менен дүйнө жүзү боюнча 3-чү орунда турат. Бул өлкө үчүн чоң жетишкендик дешет адистер. Самым дешевым мобильным интернетом в мире. Мобилдик интернеттин арзан болушу менен биз чектелбешибиз керек. Дүйнөдөн артта калбай санариптештирүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу абзел. Мында санарип ыкмалары, инфраструктура, байланыш түйүндөрү, коопсуз интернеттин ролу чоң. Максаттарды ишке ашырууда мыйзамдардагы боштондуктарды жоюу зарыл. Кыргызстан не должен отставать. Жыйында санариптик туруктуулукка жетишүү үчүн маалыматтарды коргоо боюнча көз карандысыз агенттик түзүү, санариптик туруктуулук боюнча улуттук оперативдик борборду куруу, интернетке жеткиликтүүлүктү жакшыртуу жана калктын санариптик сабаттуулугун жогорулатуу зарылдыгы айтылды. Кошумчаласак, иш-чара Бириккен Улуттар уюмунун Тынчтык куруу фондунун каржылоосундагы зомбулукту, экстремизмди болтурбоо үчүн инклюзивдүү башкаруу жана сот адилеттигинин тутуму долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Салабат Эркетаева, Жолболду Байсаев, ЛТР Бишкек.